Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Чолпонбай Тлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Айтбаева Астра Кимбилетовна. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыз 5 класстардын Кыргызстандын тарыхы жана дүйнөнүн тарыхы сабагы. Сабактын максаты: окуучулар тарых илими жөнүндө кеңири түшүнүк алышат. Ата-бабалардан калган мурастарды окуп үйрөнүшөт. Окуучулардын мекенин барктоо сезими калыптанып, ой жүгүртүүсү кеңейет. Тарых эмнени окутат? Тарых грек тилинен которгондо изилдөө, окуяларды баяндоо, арабча сыпаттап айтуу, латынча өткөндөр тууралуу баян дегенди түшүндүрөт. Тарых деген ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу, алардын кийинки муундарга калтырып кеткен изи. Байыркы грек тарыхчысы Геродот адамзаттын тарыхында алгачкы жолу тарых аттуу чыгармасын жараткан. Улуу ойчул Цицерон Геродотту тарыхтын атасы деп айткан. Тарыхты окуп үйрөнүүдө биз силер менен ата-бабаларыбыз жашап өткөн байыркы доорго саякат жасасак, адам баласынын басып өткөн доору тууралуу көптөгөн кызыктуу окуяларга күбө болобуз. Тарых сабагынан адам баласынын ар кайсы доордогу жашоосу тууралуу кеңири окуйбуз. Ар бир адамдын үй бүлөнүн, уруктун, урунун өзүнчө тарыхы болот. Мындай тарыхтын эң негиздүүлөрү элдин жана мамлекеттин тарыхын түзөт. Тарых дүйнө тарыхы, ата мекен тарыхы болуп бөлүнөт. Дүйнөнүн 7 керемети. Тарыхтан адамзат коому пайда болгондон бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый окуяларды, өлкөбүздүн, элибиздин тарыхын, маданиятын окуп үйрөнөбүз. Тарыхты окуп үйрөнүү менен бирге байыркы Египет пирамидалары, Вавилондун асмабактары, Александриядагы Фарос маягы, Олимпиядагы Зевстин айкели, Индиядагы Тадж-Махал, Римдеги Колизей, Улуу Кытай дубалы сыяктуу тарыхый эстеликтерге да саякат жасап, табышмактуу сырларын ачабыз. Бул эстеликтер өзгөчөлүгү, керемети жана көлөмүнө карата тандалып, дүйнөнүн 7 керемети деп аталат. Анда эмесе дүйнөнүн 7 кереметине көңүл бөлсөк. Байыркы Египет пирамидалары. Вавилондун асмабактары. Александриядагы Фарос маягы. Олимпиядагы Зевстин айкели. Индиянын көз жоосун алган Тадж-Махал мавзолейи. Римдеги Колизей архитектуралык эстелиги. Дүйнөгө белгилүү болгон Улуу Кытай дубалы. Балдар, биз дүйнөнүн 7 керемети тууралуу маалымат алдык. Тарыхты үйрөнүүнүн сырлары. Тарыхты окуп үйрөнүүдө негизги көмөкчү тармактар бар. Тарыхты биз окуп үйрөнүүдө көмөкчү тармактар аркылуу тарых илимин үйрөнөбүз. Анда эмесе ошол көмөкчү тармактарга көңүл бөлсөк. Археология, этнология, хронология, палеография, нумизматика, эпиграфика, генеалогия, геральдика, сфрагистика жана топонимика. Ушул тармактардын жардамы менен биз тарых илимин үйрөнөбүз. Бул сүрөттө археология илими жөнүндө сүрөттү көрүп турасыңар. Археологдор адам баласы жашап өткөн доордогу калган калдыктарды казуу жолу менен алган буюмдарды жашоо
жашап жүргөн имараттарды, курулуш материалдарын изилдеген илим бул археология илими деп айттык. Силер сүрөттөн мына ошол археологдор изилдеген буюмдарды көрүп турасыңар. Хронология убакыт чен бирлигин изилдөөчү илим. Этнология, этнос бул эл, элдин турмуш тиричилигин, маданиятын окуп үйрөтөт. Эпиграфика таштагы, чоподогу, металдагы жазуулар жөнүндө үйрөтүп бере турган илим. Жазма эстеликтер тууралуу билгиңер келсе, палеографиядан окуп үйрөнсөңөр болот. Генеалогия же санжыра элдин уруктардын келип чыгышын изилдейт. Нумизматика акча тыйын бирдиктерин үйрөтөт. Геральдика илиминде өлкөнүн, шаарлардын гербтерин үйрөтүүчү илим. Сфрагистика илими бизге мөөрлөр тууралуу түшүнүк берет. Ал эми топонимика илими грек сөзүнөн алынган адам аттарын үйрөтүүчү илим ономастиканын бөлүмү. Жер суулардын географиялык аттарын изилдеп үйрөтөт. Тарыхты окуп үйрөнүүнүн мааниси. Адам баласы өз тарыхын билүүгө ар дайым кызыгып келген. Тарыхты терең билген санжырачылар, билимдүү адамдар чоң урмат сыйга ээ. Кыргыздын алгачкы тарыхчысы Осмоналы Сыдык уулу Муктасар тарых Киргизия кыргыздардын кыскача тарыхы аттуу эмгегинде тарых үйрөнүү эмне үчүн керек деген суроого жүрөгүндө оту бар жигиттер тарыхты билүү керек деп жаштарды тарыхты үйрөнүүгө үндөгөн. Тарых келечекке туура кадам таштоо үчүн керек. Биз ата-бабаларыбыздын басып өткөн тарыхын билүү менен алардын тажрыйбасына таянып, бүгүнкү жана келечектеги кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңе алабыз. Сөздөрдүн маанисин түшүндүр. Биз бүгүнкү жаңы өтүлгөн темада жаңы кездешкен сөздөрдү жолуктурдук. Мына ошол сөздөргө маани берсек. Тарых, археология, этнология, хронология, палеография, нумизматика, эпиграфика, генеалогия же санжыра, сфрагистика жана топонимика. Мына ушул жаңы сөздөрдү, терминдерди биз жаттап түшүндүрмөсүн эске салышыбыз керек. Эми балдар, бүгүнкү өтүлгөн жаңы темадагы өзүбүздүн билимибизди текшерип алуу үчүн тестти колдонуп көрсөк, тесттин биринчи суроосу: гербтерди кайсыл илим үйрөтөт? Ойлонуп көрөлү. Гербтерди геральдика илими үйрөтөт. Геральдика илиминде мына гербтердин сүрөтүн көрүп турасыңар. Экинчи суроо: мөөрлөрдү изилдөөчү илим эмне деп аталат? Мөөрлөрдү изилдөөчү илим сфрагистика деп аталат экен. Мөөрдүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Үчүнчү суроо: элдин уруктардын келип чыгышын изилдөөчү илим кандай деп аталат? Генеалогия деп аталат экен. Төртүнчү суроо: акча товар бирдиктерин кайсыл илим үйрөтөт? Мынакей балдар, ал акча товар бирдиктерин нумизматика илими үйрөтөт экен. Бышыктоо: биз бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктап алсак. Ал үчүн биз берилген суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: тарых деген эмне? Экинчи суроо: тарых эмнени үйрөтөт? Үчүнчү суроо: эмне үчүн тарыхты окуп үйрөнөбүз? Төртүнчү суроо: тарыхты үйрөнүүгө кандай көмөкчү илимдер жардам берет? Бул силерге суроо катары берилип атат. Үйгө тапшырмада дагы мына ушул суроолорго көңүл бөлүп, жооп бергенге аракет жасайсыңар.
Үйгө берилүүчү тапшырма 1-параграф тарых эмнени үйрөтөт деген тема. Ушул теманы окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Бүгүнкү өтүлгөн жаңы темабыз силерге жакты деп ойлойм. Көңүл бөлгөнүңөргө чоң рахмат.